намаз окугандарга сөгүнсө болобу? Болбойт. Намаз окуганга деле окубаганга деле болбойт. Кээ бир адамдар бар, кызык эле силер күшү болобу дейт. Өзү ошону кылып аткан болот. Сага деле болбойт, мага деле болбойт. Силер намаз окугандар күшү сөгүнгөн болобу дейт. Жок, сөгүнгөн намаз окуганга деле намаз окуганга деле арам. Булго намаз окуп бир парыздан кутулуп аттыр. А сен намазыңдагы жок, ите сөгүнүп атпайсың. Кандай? Сен намаз окубасаң эле бардыгы сага боло береби? Эми биз саунага барсак болот, баняга барсак, силер барсаңар болобу? Адамдарга таң каласың. Эмне сенин кудайың башка, менин кудайым башка, сен тозоң башка, меники башкабы? Жок, баарыбыз бир жерден өтөбүз. Экзамен бардыгыбыз урматтуу бир тууганым, бир даерде сеники VIP зал, VIP, буладыгы бечаралардыкы, намаз окугандар деп бөлүнбөйт. Баарыбызга бирдей эле экзамен болуп, ошол жерде экзаменатор бардыгына бир эле жараткан кудайым өзү болот. Ассаламу алейкум. Атам, апам ажырашып, апамдын колунда өсүп катташпай калганбыз. 5 жашта элем. Жоктоп келген эмес, көргөн эмесмин. Эми катташсам болобу деген суроо экен. Албетте катташпасам болобу. Жок, катташ, тууган урук таап алган жакшы. Адашкан айжо кайтып үйүн тапкан соң деген сөз бар. Андан сырткары элүүдө дагы бир жакшы сөз бар. Аргымакты жаман деп буданды кайдан табасың, агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың. Ошол тууган күйөрүңө күйөт иншалла. Албетте тууган бар болсоң көрө албайт, жок болсоң жардам бере албайт. Бир ошого карабастан сен тууганды таап ала бер. Тууган топурак алтын урматтуу бир тууган. Андан сырткары тууган урук менен катташууну пайгамбарыбыз дагы бизге милдеттүү кылып айткан. Кудай Тааламдын ошол хадисинде айтылынат, хадис кудсийде, тууганчылык деген мамиле кыямат арызданар экен. Мени менен катташпай койду деп, ошондо Кудай Таала мындай мамиле жүзүп койду. Ошондуктан ал тууганың жаман болсо дагы сен өзүңдүн жанагыдай бир мусулманчылык милдетиң деп билип, ошол туугандар менен катташсаң сен чыныгы бир мусулманчылык милдетиң аткарган болуп эсептелер элең. Ассаламу алейкум. Аял күйөөсү мончого түшсө болот, эгер өздөрүнүн мончосу болсо. Үйдөгү жеке менчик мончосу болсо, аялы менен күйөөсү түшүп, биринин аркасын бири жешип берсе, албетте бул жакшы болот. Бирок энеден туума жылаңа түшкөндүк албетте бул макру, арам болбосо дагы пайгамбар алейхиссалам Айша энебиз пайгамбар алейхиссаламдын авреттерин көргөн эмес, бул адепсиздик болуп эсептелет. Ошондуктан ошол жака барганда тайын бир кичине кийимдерди кийип алган болсо, бул адамдын акылесинин, уятынын толуктугунан кабар берет. Албетте, ошол жубайлар бири-биринин жыныстык мүчөлөрүн жылаңач карагандыгы бул адамдын мындай бир зээнинин пасайып кетүүсүнө, төмөндөп кетүүсүнө себеп болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен ошол авреттерди, оор авреттерди жаап алып туруп, ошол мончого чогуу түшкөн болсо, бул жакшы маселе. Кайын журту баптисттер болсо кандай болот деп, бардыгы тозокко түшөт, аларга жардам берип, даават кылып, дааватка чыгарып, аларга үлгү болуп чакырыш керек. Анан эми баптист болуп калган болсо, ошол маселеге баптист экен деп эле катташпай койбош керек, катташып